Туғандар, ассаламу алейкум. Бұл метро Люблинода Люблинская 102А-ға бүгін телефоныма чехол алып алайын деп, бұл жерге келгенде біздің өзіміздің қырғыздардың сон мондай магазины бар екен туғандар. Бұл жерде біздің таксистерге керекті, қысқасы жаңағындай машинеге сайлаучу зарядниктер, бүт түріменен, беспроводной наушниктер, мондай сонун сумкалар, сонун наушниктер да бүт сіздер қалағандай мондай сонун беспроводной наушниктер болду. Басы деле бизге жеткиликтүү болгон 1400-1,5 рубльдан экен. Кол сааттар мондай сонун партман келет тугандар. Жада калса бул жерде авиабилет да бар экен тугандар. Номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Эгерде авиабилет керек боло турган болсо, номерине чалып, ушул жерден эле телефон аркылуу авиабилеттерди заказ кылып алсаңыздар болот тугандар. Анан биздин таксисттерге керектүү тугандар, эң керектүү. Мол жерде сол мондай Redmi Note 12 деген телефондор бар екен туғандар. Басы 16.500 тұрат екен болған. GPS ешқандай навигаторға анымыныға қатыбайды дейді туғандар. Бүт бардық товарларға гарантиясы мен екен туғандар. Біздің таксистері керекті, мондай сол массажерлар да бар екен туғандар. Иштен чарчап келгенде алып жеткеңерді бұтынғады мондай массажерлар менен массаж қылдырып, сонун bir sıra hesabı olsa tuğan. Kıskası, bu жерде kıskasını ayta ketkende telefondur, bizge жеткиликтүү баада экен тугандар. 7000ден баштап бүт сиздер каалаган телефондорду заказ кылып алсаңыздар болот экен, кааласаңыздар iPhone'дорду, онда Samsung'дар да бар экен, кааласаңыздар. Азыр өзүмө бир чехол алдым. Бул жака шепке да бирөөз сөз бере кетейин видеонун акырында. Ассаламу алейкум, жастарбы. Так, Нургаз айтып кеткендей эле, бизде жакшы баалар, скидкалар болот буюрса, жана ошондой айтып кетчү нерсе, сиздер телефон алсаңыздар бизден стекло чехолу бекер. Жана ошондой эле жума күндөрү жөнүнө келесиздер, бизден эчтеке албасаңыздар деле стеклосун бекер алмаштырып беребиз. Анын алган улуу күнү. Телефондон авиакассаларыбыз бар тугандар, ишеничтүү, жанкына мошенниктерге алданбаңыздар. Болса онлайн деле алсак болот. WhatsApp'тан паспортты таштап, biz бронь кылып жөнөтөбүз, анан карап текшерип туруп, потом акчасын таштайт да, анан алып беребиз буюрса. Ошондой адресин, телефон номерин видеонун астына жазып коем тугандар. Келип, болбосо ошол номерлерге чалып, дагы толук маалымат алсаңыздар болот тугандар. Кеттик анда видеону дайыш уланталы. Тугандар, өзүңүздөр жакшы билгендей эле, кече күнү Мести чиповать эткенден кийин уже мага вызов таштагандар көбөйө баштады тугандар. Жанагы өзүңүздөр жакшы билген bir Нурбай деген блогер бар эле, ошол братан чакырып атат. 520 M5 BMW, МК эмес, 520. Ошол менен эки объем стоковый мотору 245 247 ушундай аттын күчү менен экен аныкы, полный привод. А меники дизельный эки объем, кечеки Stage 1 менен где-то 240-250 меники дагычы. Ошол кел дейт. Ат салышып көрөлү дейт машинеси менен. Азыр буйруса бир платный дорога бар, атайын М1 бекен же кайсы болду экен, чото жакшы эсимен чыгып атат, кайсы платный азыр бир карап точносын айтып коеюн. Анан жана жүрөгүлө азыр айтам. Так, М1ге барабыз тугандар, М1ге барып, ошол блогер Нурбай менен буюрса BMW менен ат салышып көрөбүз. Жыл кайсы экенин билбейм, бирок бензин эки объем 247 аттын күчү менен экен, стоковый эки объем экен. А меники Stage 1 где-то 240-250 меники дагычы. Ошондой тугандар. Так что видеодон алыстабай тургула, азыр барып Нурбай братан менен жолугуп, буюрса жакшы сиздерге бир жакшы бир гонка көргөзгөнү аракет кылабыз. Бирок бизди туурап жанагындай кылбагыла тугандар. Туш келген жерде гонка кылбагыла. Биз ошо бир жерди билебиз, ошол жерге барып, аккуратно гайлер жок, 2-3 жолу на место с неме менен ордунан анан кийин жолдо кетип атып, ошентип 2-3 жолу салышып көрөбүз. Эми кайсы бири кичине мындай эми чиповать этилбедиби, канчалык деңгээлде жакшы экен билели да. Ошондой тугандар. Кеттик анда видеодон алыстабай тургула тугандар. Азыр чогуу көрөбүз. Караңгы, бирок колдон келишинче кадрды алып көргөзгөн аракет кылам.
Bekar ayttım koy. Це 30-й була, який випуск рік. Це 35-й, видите? Assalamualaikum. Aleyküm assalam. Qanday, bolam? Yaxshi. Sog'liqlaringiz yaxshi? Comfort Plus urib o'tasiz. Plus menga. 530 va. Tevşeviz bo'lishuncha. Tekşertdingmi? Stejdan keyin qancha qo'shilgan? Yo'q. Onisi dag'i bir aqcha deydi-ku. Voy, addelli ekan. Yo'q. O'zi nima qilganda tekshirib berish keraklar-da, stej qo'yganlar qo'ygan sразу tekshirib berish keraklar. Qancha qo'shilmagan. Ha, janaqa nima stendga qo'yib turibmi? Anday yo'q ekan, andayda отдельно baş kerak dedi-ku bir yerga. Biznesga o'tmay qaldingizmi? Biznesga topshirdim, o'tmay qoldim. Bultur bir topshirdim, geçici yaqinda kelib olib topshirdim. Ana o'zi biznesda ishlaydi. Comfort Plus qilib oldim. Evet, siz işleytilemezsiniz. Ben özüm işteyim de. Ben водитель neme kılayım dedim. Açık koyun dedim. Siz de avuçtan algansız mı? Valla. Saniye. HS 300 o? Endi öz uşunday var da başta joğutur bekicisinde. Az video tartadasız mı? Kızıkpay kaldınız mı? Siz çata akıtınlar ha? Çatalı. Көп etseniz primo reklamadan alat deniz de. Men pробег Organ sen köp nemeler çıkarır. Katalizatör eştekesi yok ena? Katalizatör var. Yok ena. Aduşkan getip kalıptır aşağı. Oşon neydi? Geçe diagnostika kıldım da. Ya amca men menen jarışan dep motorumuz üstünü ketiriz. Normalde. Aduşkanıkı deyt. Anan iki nerse'den. İşki kalın ol. Pробег. 33 değil расход. Çok. 33'kü. Ha 88. 10 расход. Kanyor, sanyor, Gorot'ta 10 litre. Mo kişini tanıp atsanız gerek ha? Mo kişi jana Nurbay bloger. Datan bolat özünden. BMW menen jarışabız dep atayın, no M1'ge geldik az jarışabız. Gelgiler. Daha kim? Maybak'ta biri var bayakta. Nuruk degan. Onu kartını bile, kartını bile. Bu baldardı görüp kalgan mı? Aleyküm assalam. Bu Comfort Plus'ta bu Maybak. Так, шындай айтқандар. 530 2 объем, сток 245 аттың күчкен. А меники 2 объем, стоку өзі 190 миле. Стейдж 1-ден кейін где-то 240-250 болуш керек. Короче, плюс-минус бирдей да. Көрөбүз азыр на место, сходу. Так, все тугандар. Камераны койдук. Нурбай кожо кетти онун да астыда. Az görüyoruz, bismillah deyip M1'ge çıkıp atağız. Nurbay Hoca'nın buyrusu at üstünde alağız hazır. Benzin bolsa dele 7000 оборот ekan qo'y buni qo'y. Buni tortmaymiz.
BMW. Ne lazım? Разворот дейді. Енді гай тұрады да. Нарана тұрады ұқшайды? Прям разворотың жанында тұрады ұқшайды да. Al PPS ekan ақшаны алады. PPS екен. PPS ұқшайды ғой ақшаны алады. Көк мөк жанады. PPS көк мөк жанады да. Ақшан ба ю? Жоқ, көк мөк жанады. Қызыл көк болса PPS болады да. Разворот ошондан нар жақта екен. Көпіректе болып қоймын, нар жақта екен. Aynı eskisi yerine tükettiler. Oğlum arkadan kayıt alacağım. Жүзден нар жағына тәуішіңе керек ұқшайды? Сходу. Так, туғандар, на место. На место. Ötüp ketti veriyor. İki korpus, bir korpus. 200. 200. İki korpus. Догоняю. 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 Догнал. Ekicüz. Короче, бензинді қуып жүріп алады екен да, қысқасы. Какой-то bir моментте кичине өтүп кетет экен. Бирок қуып жүріп алады екен бәрібір.
Sal kechigib qoldingiz o'xshaydi boshында. Mayli, haydang. Короче, 220-230 дегенде кууп жетет экен да по-любому-чу. А так бир какой-то моментте бир өтүп кетет экен, баары лошадиный сил көп үчүнчү. Насчет крутящий момент үчүн дальнейшем өтүп кетет экен все равно, 220-240тан барыпчы. Уже жанагы 3 километрге сүйлөшкөнбүз да. Бирок 3 километрде кууп жетип келет экен жөнүндөчү. Ашып кетсе делечи. Короче, бензин экен, все равно ашып кетет какое-то время. Бирок 200 га барганда все равно ашып кетет экен. Менчи 200, 210, 220дан кийин уже быйка калат экен да по-любому-чу. Просто жол кичине начарыраак болуп аткан үчүн. Tebeyli 100'dön. Mayli. Az обратно tebeyimiz hazır. Так. 100'дөн сходу tebeyimiz hazır. Сходу 145 160 180 уже 190 барганда догоняй да 200 210 220 230 Buyaka kaldı. Короче, bir tepkende bir ötüp ketip atатгандан кийин уже 200 барганда 190 барганда чарчайт экен да бuyaka анан уже дальше уже ашып кетет экен жаныбечи. Так, Нурбай акам менен бир сүйлөшөлү түшүп. Түшүп ал акыбалын сурап коюн, Нурбай акам, ал акыбалын сурап коюн. Сен дагы стейч 200дөн арагына кетпейсиздики. Кетет мен өзүм. Мына азыркы кое бердим реал. Себеби мен мына чекеден үйдөнмө. Мында болуп кетет дейсиң да. Коркуп кетти аспа. Коркуп кетти. 250 такап 230 болду да. Таштабым. Жанагындачы. Жанагында таштабадым да консайда. Анан арага камера бар деди да. Жок, беракка келаткандачы. С места. Жетип калдык по финишке айттым, остановкага чейин. Остановкага чейин дедим го. Остановкага чейин ачтым го. Камераны көрөбүз эртең айтып коюн. Ошого чейин таштадым да мен ошого. Баары кичине неме экен да? Стейч 2 кылышым керек. Менаке стейч 2 кылыш үчүн.
Бәрі лаша. Даже өзүнүкү 200 да. Сиздики өзүнүкү ошондой экен да. 200 плюс неме кылдырсам, прошка. Ал коштат. Сиз 80 болуп калды. сиздики бирок пробег кыйла болуп калыптыр. Сиздики опасный дейм да. Пробегин мен кече автобуска келдирдим да, ошо немелер. Ремонттон айталып да, диагностика. Дальше меники дагы 9га алмаша элек болчу. Скорушумчу. 7-8. Сизден ашып өткөндөн кийин 9га анан алмашты да. 7-8ге. 7-8'de кетип, сизден ашкандан кийин анан кийин. А так дальше кое бергенде 260-280 такайт элем да. Az бирок мындай камера жок, дальныйраак болсо көрсөм болот. Через эле опасный, бирок достойный эле. Кууп барат экен да, бир какой-то бир времяда өтүп кетет экенсиз да. Бирок кууп барат экен да, по-любомучу. Какой-то времяда бир ашып өтүп турандан кийин сезип атыңыз да 180-190 болгондо жетип барып аттым да. Анан уже таштай берет. Заводдордо уже 220да келип калдым да, жаныма. Осо кыйла кетти. 190'da жетет экен да, шашып ашып. Жакшы бирок мындай немен стейштин немеси билинет экен. Эме сөздүгү канчасы, туурабы? Мындай жерден бир 2 корпус эле разница экен да. Эме сизди заводский 240 болуп атат. Мен ошо трангалдагы деп коштум. Баллон жеп атабы? Нормальный жер таппай. 3 жерге келdim. Жеп атабы? Не, бул страшный жеп атат экен, го? 3 жерге койдум. Автобуска да бардым. 2 жерге бардым. Манчага бардым. Короче, ушундай туугандар. Короче, ким жеңди айтып коеюн, ким ашып кетти? Мен 2 жол аштым. Ойну каласың. Жетип бардыңбы? Жетип бардым, мен финиште уже жетип калдым да, кое бердим да. Жетип барабы экен, мойнуңузга алың. Жетип барабы. Келесин айттым, жетип келесин. Жетип кууп жетет экен, короче, бирок лошадинысын көп экен деди дагы бир. Менде өзү 249 да. 249. Меникинде 190 болгондо бир 50 аттын күчү кошулат дегенде, меники бир 240 ушундай экен да, где-то. Азма жетпей калат да. Азма да. Бирок кууп өтөт экен да. Тепсечи до концачы. Неге дегенде бунда крутящий момент көп үчүн по-любому кууп жетет экен да. Дизель үчүн жанагы тепкенде кичине ойлонуп калат да. Бир үйлөп алгандан анан кетет экен да, булчу дизельчи. Бензин жана бензиндин эсеби үчүн сразу разгон алып кетет да. Сразу мен 100 бензин куюп келдим да, 100 100 бензин куюп келдим дең. Валла аша турган дыханиясында. Жакшы. Платныйда бир айдаганмын 260. Жакшы, достойный көрсөттү. Ушундай туугандар. Короче, достойный. 190 аттын күчү бар эле, кууп жетет экен эле да, стейч адимден кийинчи. Ушундай туугандар. Эми жана стейч кылдырсам кандай болот, кошулабы, кошулбайбы дегендер ушундай да билинет экен да. А так 190 бес стейч болгондо жөн эле учмак экенсиз, а? Калып кетмей экен. Ушундай туугандар. Баары булат. Жазып кетсин комментарияларга. Ооба. Бирок видеодон көрүнөт, мен кайтып кууп жетип келет кандарым 190 скорость айтып келаттым да. Всё. Эртең буюрса видео чыгат туугандар. Ийгилик барыңыздар. Сон заезд болду. Бирок мынтип каттуу айдап алат туугандар. Силерге жанагынтип Текшерип көрөлү. Ооба, стейчтиле текшерип көрөлү дедик. Жаш балдар келип алып, монтип бизге окшоп айдайбыз деп жанагынтип немелерге барбайлы койгула, жаман жолдорго туугандар. Өтө опасный. Жанагынтип көчө-көйдө жарышып жанагындай нерселерди кылбагыла. Ушундай. Нурбай акеме чоң рахмат. Ушинтип келип, ушинтип заезд көрсөткөнүнө туугандар. Нурбай акем билесиңер. Немесинде YouTube каналы бар. Подписаться етіп, Нурбай акам да колдоп неме кылып кой. Көптөн бери видео тартпай калды эле. Нурбай акам жакшы кызыкпай калды. Көчүн сурайт. Баягы жолуп кеттим, видео не тартпай атасың. Эми семейный положение болуп ошакта кетти, алып алганбыз бул. Ошол кутулушка кетти. Ушундай туугандар. Ийгилик барыңыздар.